Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Eyik, berekелүү, жақшылықтарға толған Рамазан айы деп айтабыз. Рамазан айында чындыгында жақшылықтар көп. Ошол жақшылықтардын эң эле биринчиси хадисте айтылды, намазга чейин, жумага чейин, ал эми Рамазанга чейинки аралыгындагы чоң эмес күнөөлөрдөн эмне кылат, кишини тазалайт, кечирилет деди. Демек сиз Аллах Таала өмүр берип, жашоо берип, тирүү былтыркы Рамазандын орозосун тутуп, быйылкы Рамазанга жеттиңиз эле, мына ушул жерде эле өзү жакшылык жатат, эмне күнөөлөрдөн тазалоо, күнөөлөрдөн кечирилүү. Ким эгерде ошол жетип, быйылкы Рамазандын орозосундагы тутамын деп тутуп баштап, же ниеттенип турган болсо, эң эле биринчи жакшылык ошол адамга жетет. Негизинен имандуу мусулман пенде үчүн күнөөлөрдөн тазалануу, күнөөлөрдөн кечирилүүдөн өткөн чоң жакшылык, мындан өткөн чоң майрам жок. Анткени жашоодо эле билебиз, эгер кимдир бирөөнүн башына бир кайгы түшүп, камалып кете турган болуп, бир түрмөгө түшүп кала турган акыбалда турса, анан кандайдыр бир себептерден ал кечирилип, тазаланып, ошол абалдан кутулуп чыкса, ал кандай сүйүнүп, ал үчүн кандай бир жыргалчылык. Ал эми тозок, түбөлүктүү, абадий болгон азапка бараткан пенде, күнөөлөрү сүйрөп бараткан учурда Кудай Таала өмүр берип, тирүү ушул Рамазанга жетип келип эле, ошол Рамазанды туттайын деп ниеттенип турган болсо, ошол анын тозокко, бүтпөй турган азапка сүзүрөп барган күнөөлөрүнөн тазаланып калуусу, албетте бул жакшылык эмес, анан эмне болушу мүмкүн? Аллах Субханаху ва Таала бардыгыбызды мына ушул айдын жакшылыктарына жетип, мына ушул айды өзү ыраазы болгондой татыктуу өткөрүүнү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.